негизи бир эле киши бул жерде же болбосо саламаттык сактоонун министр же болбосо зам министр баягы кайсыл өлкөлөрдү биз обсервацияга же болбосо көзөмөлгө алабыз деген бир кишинин решениясы болбойт. Бул жерде бизде оперативдик штаб, саламаттык сактоо министрлигинин оперативдик штаб түзүлгөн. Ал жерден ошол чечим кабыл алынат. Кечээ бүгүн мынакей эпидемиологиялык абалды эске алуу менен биз Кытай Республикасына келген жарандардан башка дагы Япониядан келген жарандарды, бул анткени себеби бул Япония өлкөсүндө 144 учур катталып атат. Андан сырткары Южная Корея деп атабыз. Ал жерде дагы Түштүк Корея 763 киши оору катталган. Бул жерден дагы ал жерден келген жарандарды дагы, андан сырткары Иран өлкөсүнөн келген жарандарды дагы, анан бүгүн дагы эртең менен дагы чечишип атабыз. Оперативдик штабтын чечими дагы, эгерде бул Италия, бул эмне себептен бул өлкөлөрдү биз алып атабыз? Анткени себеби карым катнаш ошол жактан келген жарандарыбыз дагы көп болуп атат. Анткени себеби бул 4 өлкөдөн башка жакта дагы учурлар катталып атат да. Бирок биз баягы оперативдик штабта ар анализ деп баягы кайсыл жактан кишилер көп катнаш болуп атат, миграциябыз кайсы өлкөлөр менен бул күчөтүлгөн бар, ошолордун баарын эске алуу менен бүгүнкү күндө ушул 4 өлкөнү дагы киргизип, ошолорду дагы көзөмөлгө алып атабыз. Ошол жерде мисалы нарында деп атат, Бишкекте Ирандан, Түштүк Кореядан, Кытайдан келгендер энерген басып жүрөт деп атат. Алар буга чейин өткөнбү? Эми баары тең эле бүгүнкү күндө айтып атышат да, Кытайдан январда келген кишилерди дагы эркин басып жүрөт. Эмне себептен? Декабрдын аягында келген. Биз бул жерден эгерде инкубационный периодун качан келген, кайсы жерде жүрдү, же болбосо бизге кайсыл учурдан баштап бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму кайсыл учурдан баштап, кайсыл датадан баштап бизге абал өтө курч деген абалдан баштап биз ошол жерден баштап алгоритмибизди түзүп, ошондон баштап баягыреки элдерди көзөмөлгө алып баштадык. Эгерде биз жана Кытай Республикасынан билбейм кайсыл учурда сиз айтып атасыз, бирок эгерде бул декабрдын аягында келген Кытай жарандары болгон болсо, анда биз алгоритмди 21 январдан баштап биз көзөмөлгө алууну баштаганбыз да. Эгерде ага чейин болсо, чындыгында биз андай бир курч абал боло элек деп бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунан ала элек болчубуз.